мынакей 2 күн мурун биздин өлкөбүздө мындай десем ойлосок да оюбузга келбеген жаман иш болуп атат. 7 жашар кыз өзүнүн бир тууган 14 жашар эжесинин колунан өлүм таап атат да. Анан мен ойлойм, бул деген биздин өлкөбүздүн үчүн, бул кыргыз эли үчүн чоң бирден бир чоң коңуроо болуш керек деп. Эмнеге дегенде мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушул окуя болду, 2 күн болду, бирок тилекке каршы ошо 2 күндөн бери ошо соцблокту тейлеген чиновниктердин өкүлдөрү, өкмөт тараптан эч ким дагы үн каткан жок. Анан ушундан улам мындай эме болот экен да, ушундай окуяларды угуп алып, көрүп алып, анан мындай жүрөгүм түшөт экен да. Биз кандай коомчулукта жашап атабыз деп. Биз келечек муунга кандай тарбия берип атабыз деген суроо пайда болот экен. Биздин ошол келечек муунга кандай идеологияны жеткизип атабыз деген. Ошо ата-энебизден, ата-бабаларыбыздан калган каада салт, үрп адаттарды туура жеткизип атабызбы деген суроо пайда болуп атат. Эртеден кечке ата-энелер түшүнөбүз, ооба, окат деп, акча деп, элден кем калбайлык деп, ошол эле балдардын келечегине жакшы шарт түзөлүк деп эртең кечке иштеп атышат. Бирок ошол эле учурда балдарыбыз көңүлсүз калып атпайбы? Албетте азыр айтасыңар, ооба, ар бир баланын ата-энеси жоопкерчиликтүү деп. Туура, ата-эне жоопкерчиликтүү. Бирок ушундай жаман окуя болуп атканда биз деген өкмөт деген четте турбашыбыз керек да, кайдыгер карап. Бул биз үчүн чоң коңуроо деп ойлойм да. Өткөндө көрдүм, биздин өкмөттүн өкүлдөрү интервью берип атасыңар. Аялдар азыр мындай карасак, статистикага таянсак, бир айда жок дегенде бир аял күйөөсүнүн колунан уур токмок алып өлгөн кишинин саны бирөө экен да. Жок дегенде бир аял каза болот экен. Аны да интервью берип атасыңар. И до этого было насилие, просто она не давалась огласке деп. Макул, ага да макулбуз. Возможно, ошогундай болгон. Ооба, Советтер Союзда таркагандан кийин ошо уул муундагы кишилер өздөрүн таппай, иштей турган иштери жок, көчөгө чыгып ичимдик ичип келип алып, анан аялдарын сабашчы. Азыр деген башка коомчулукта жашап атпайбызбы биз деген? Анан ошондон улам менде ушундай суроо пайда болуп атат да, өзү негизи деген мынакей. Маданият министрлиги отурасыңар, МВД отурат, институт омбудсмена отурат. Кандай бир иш-чаралар алып барып атасыңарбы? Или буну дагы, бул деле как аялдар өлүп аткан өлүмүндө эле көз жумуп кое беребиз дейбизби? Элестеткиле, бир тууганына кол салып атат. Анын үйдө ушундай болуп атса, биз көчөдөгү, мектептеги балдардан эмнени талап кылып атабыз биз? Мен ойлойм, бул деген чоң коңуроо биз үчүн. Министр Маданият министрлигине кайрылат элем. Ошондой эле биздин мен госсекретарга кайрылат элем, мынакей идеология дейбиз. Кандай идеология? Ошонун үстүндө иштешибиз керек. МВД мага азыр жооп бересиздерби? Сиздерге биз чалып тактасак маалымат бербей коюшуп да. Ошол тууралуу так маалымат берсеңиз, ал кандай учурда кантип каза болуп атат? Эмне себептен 14 жашар кызды силер күнөөлөп атасыңар? Түнкү саат 4-тө милицияга звонок түшүптүр. Түнкү саат 4-тө ата-энеси каякта жүрөт ал балдардын? При каких это все обстоятельствах было? Аида Сатынбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Сиз аябай көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыз. Бул боюнча маалымат бербеген, өзүңүз юрист катары билесиз, тергөө амалдары жүрүп атканда өзүнүн купуялуулугу бар. Андан тышкары бул кыз жаш өспүрүм болгондуктан анын ал жөнүндө маалыматты такыр берүүгө биз тыюу салганбыз, себеби көп маселе көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Андан тышкары өзүңөр да талап кыласыңар, биякта купуялуулукту сактайлы деп. Ошол себептен толук мынакей тергөө амалдары бүткөндөн биз маалыматтарды берели, эмне себептен мындай болуп атканын. Анын баардыгынын далилдери бар, керектүү экспертизанын баары даярдалган, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Андан тышкары белгилеп кетчү нерсе, мына сиз дагы биринчи мындан алдына белгилеп кеттиңиз, бул көп тармактуу маселе. Андан тышкары эмнеге ички иштер министрлигинде калып атат? Бул кылмыш бузулгандан кийин, кылмыш жасалгандан кийин, же укук бузулгандан кийин ички иштер министрлиги каякта деп баары каклайбыз, ага чейинки башка органдардагы сиз туура белгилеп кеттиңиз, алдын ала иш жүргүзүш керек. Жалгыз ички иштер министрлигин жүктөп койгон бул эң туура эмес. Буга өзүңүз белгилегендей баардык мамлекеттик органдар бир муштум болуп иш аткарбаса, муну алдын алуу аябай татаал нерсе. Рахмат.
мынакей бул жакта дагы маданият министринин өкүлдөрү отурат. Саизбек Надырбекович, мынакей сиз дагы жаш, кандай десем, жаш кыйын инсандардын бирисиз. Мынакей Марат Төлөмүшевич, сиз дагы кыйын инсандардын бирисиздер. Сиздер баарыңыздар темден жашсыздар. Мен сиздерге айтат элем, келиңиздер деп, буга биз кайдыр карабашыбыз керек. Көз жумбашыбыз керек. Качан эле Кыргызда ушундай болду эле, бир тууганына кол салды деген. Жок, качан эле ошондой болду эле, жаш бала, эсептегиле 14 жаш, бешиктен били чыга элек бала ошондой ишке кылып атат. Буну анализдешибиз керек да биз. Балким ошо айтып аткан мынакей колубуздагы телефондордун таасири тийип атат. Кандай контент көрүп атышат? Кандай оюндарды ойноп атышат? Ошонун баарын биз контролдошубуз керек. Бул бизден түз милдетибиз мындай караганда. Бул сиздердин министрликтин милдети да. Они устраивают какие-то кинофестивали и разные рода форумы. Катуу тийсе кечирип койгула, но я действительно говорю как мать 3 детей, которая переживает за будущее детей своих. Ошондон улам мен силерге дагы кайрылат элем, келиңиздер буну деген биз кийинки күн тартибине да кошолук. Ушундай иштерди алдын алуу максатында кандай иш чараларды өткөрсөк болот, кандай программалар бар. Ошондой эле келиңиздер чакыралык, тиги биздин госсекретариатты да мамлекеттик катчылыкта чакырып, ал кишиге да сунуштарыбызды берелик. Неге дегенде, бул деген аябай чоң трагедия. Бул аябай чоң трагедия. И это должен быть первым звонком. И мы не должны это спускать на тормоза, как мы спускаем это с женщинами, которые умирают от рук мужей, как говорится.